Салам достор, аябай көп суроо келди кечөөтөн бери. Хронический цистит тууралуу, спираль тууралуу, нарцисс эркектер жөнүндө бунун баарын мен YouTube'га жооп берейин, видео кылып туруп. А вы дочку хотите дейт. Хочу, но пока не буду. Сокуктун кайсы жагынан болосуң десеңер, биринчи мектепте окугам, центринен болом. Эгер күйөөңүз жок болсо, 22 жаштагы бала алам десе тиет билиңиз. Мен сүйүү жаш куракты карабайт, бирок мен башынан эле улуу эркектерди жактырчумун, билбейм эмнегедир. Жаш балдарга тартпайт жүрөгүм. Ошондо эмне кыргыздын баардык кызы бирдей тагдырдабы дейт. Билбейм эмнени сурап атасыңар. Баарыбыздын жашоо шартыбыз бир болсо, баарыбыздын менталитетибиз, ой жүгүртүүбүз, тарбиябыз окшош болсо, албетте тагдырыбыз дагы окшош болот. Тест тууралуу сураптыр. Сиздин постторуңузду окуган ар бир аял мен тууралуу жазыптыр деп калышат дейт. Туура. Аял оргазм албаса дагы ар жери ооруйбу? Неге аялдар улгайган сайын нервный болуп калат дейт. Ал тууралуу дагы өзүнчө видео тартам. Аялдарга мотивация берген видео киргизиңизчи дейт. Хорошо, киргизейин. Тест тууралуу каяктан окуп жооп берем дейт. Тесттер, кыздар, биз жаап койдук, 1600 киши жазды. Азыр канча обработка болду сезим? 500 адам обработка болду. Ичинен 10 чактыдай адамга жибердик уже бьюти-бокстер, калгандары даярданууда. Биз кайра ачканда сөзсүз, жаңы потокто ачканда сөзсүз айтабыз. Кайсы жактан болосуңар дейт, сокуктан болом. Канча жашыңызда турмушка чыккансыз? Мен 30га чыктым, төрөшүм кыйын болот дейт. Мурда алам деген балдар үйлөнүп деле жаза берет, кандай түшүнсө болот дейт. Эми балдар дайыма эле жаза берет. Үйүндө 5 аял болсо деле жаза берет. Түшүндүңүз да? 30га чыккан кыз бойдок болсо кандай көз караш менен карайсыз? Бул ар бир адамдын өзүнүн укугу. Кааласа 50ге чыкканда деле бойдок жүрө берсе болот. Кааласа 19да деле турмуш курса болот. Бул ичиндеги даярдыктан. Көз каранды эч бир жашка көз каранды эмес. Вы женщина, вам дейт. Спасибо. Өзүңдү сүйүш керек деген чын экен. Чач кырктырып, кирпик жасатып алдым дейт. Видео жүрүп. Молодец. Давно надо было. Айнур эже, көзүмө сурма жасатам. Канча болот акчасы дейт. Биздин клиникада 20 миңден 25 миңге чейин болот. Мен жөн эле сүйөм силерди, Айнурка. Бир жолуп чай ичсек дейт. Гүлмира аттуу айым буйруса сөз чай ичебиз. Саламатсызбы, көзүңүз сонун болуп калыптыр дейт. Рахмат. Кирпик кричит дейт. Тоже рахмат. Кечиресиз, инсандын жашын суроо туура эмес, бирок мен сурагым келди. Мен 41деймин, кыздар. Саламатсызбы, көрүп калсам сүрөткө түшөсүзбү дейт. Албетте, мен ар бир подписчик менен сүрөткө түшүүгө даярмын. Я вас уважаю, взаимно. Мыктысыз, сулуусуз. Күйөөнү кызганбоо туура нерсеби дейт. Негизи эле кызганбоо бул туура нерсе. Өзгөчө аял кишиге кызганычты жок кылыш керек. Анткени кызгануу бул эгоисттик сезим жана өзүнө өзү ишенбегенин билдирет да. Эркек болобу, аял болобу. Эгерде силер өзүңөрдүн жарыңарга ишенсеңер, албетте кызганып кереги жок. Сиздики 41 жашта деп эч ким ойлобойт, жат жаш экенсиз. Рахмат. Элдин сөзүнө көңүл бурбаңыз. Ар бир итке таш ыргытсаңыз ийгиликке жете албайсыз дейт. Рахмат. Смотрю ваши видео с таким интересом и соглашаюсь на 100%. Кыргызстандын аялдарынын агартуучусуз дейт. Рахмат. Айнур эжеке, после родов 1,5 месяца можно ли сделать чистку лица? Да, можно сделать, это без проблем. Когда вышли замуж и как вам выйти во второй раз? Второй раз пока не планирую. Вышла замуж я в 26 лет, девочки. 41-де, мен 31-де деп ойлогом дейт. Рахмат. Мен сизге көптөн бери баргым келип жүрөт. Лазерное удаление канча сом или шлифовка? Шлифовка, лазер тууралуу мен өзүнчө видео тартайм. Жашоонун кызыгы, мааниси жок болуп калды. Эмне кылсам да эч өзгөрө албай жатам. Мага жардам бериңизчи. Мен ушунчалык жашоодон тажап кеттим. Сиз менен байланышкым келип жатат деп коюнтпеңиз, Элиза. Ни в коем случае. Жашоо ушунчалык сонун, ушунчалык кызык, ушунчалык бир азартта жашоочу. Бул оюн катары эле кабыл алышыбыз керек.
канчалык биз жашообузду оорлотсок ошончолук оорлой берет. Ошол себептен биздин жашоо биз ойлогон нерсе. Биз кантип ойлойбуз, ошондой болот. Намаз окуйсузбу? Намаз тууралуу бүгүн жазгам. Сиз аябай сексуальный, ачык айрым жүргөнүңүз жагат дейт. Рахмат. Так, саламатсызбы? Рассрочкага блефаропластика болобу дейт. Болот. Кайрылыңыз директорго. Кандайсыз жеке? Мен сизди жакшы көрөм. Жолугуп көңүлүңүз, колуңузду кармагым келет дейт. Колумду кармаган болбойт. Бирок жолуксаңыз болот. Биздин подписчиктер менен жакын арада жолугуп алабыз, сезим буюрса. Айнур эже, сөз жок, бомба, мыктайсыз дейт. Рахмат. Жыныс кынды кечирүүтү канча болот суранам, жооп берип койгочу дейт. Биздики 50 миңден өйдө. Кайсы косметиканын фирмасын, кайсы фирманын косметикасын колдоносуз дейт. Ар кандай мен тесттерди жакшы көрөм, ар кандай, бирок көбүнчө биздин доктор Сагынбаева кремдерин акыркы убакта көп колдонуп калдым. Анткени чын эле баасы менен сапаты туура келе турган кремдерди башка көргөн жокмун мен. Көзүңүздүн жагыны карагы дейт. Мен жакында эле операция жасаттым, ошол себептен көзүм жагыны кара. Привет, Айнур, ты замужем, дейт Диля. Да, я замужем. Так, мага жакканы ошол төшөк маселесин жөнүндө ачык айтканың жагат дейт. Рахмат. Куперозду кантип дарыласа болот дейт. Кыздар, мен байкаганым акыркы убакта косметология боюнча суроолор азайып калды. Мурда купероз менен тактан эле чыгалчу эмесмин. Куперозду дарылануу жөнүндө бизде YouTube'да видео бар. YouTube каналга кирип видеону көрсөңүз болот. Мынча сулуус дейт. Рахмат. Люблю вас и желаю вам всего самого доброго. Если вас встречу, то крепко обниму. Нурайка, обнимаю уже. Рахматчы. Вы молодец дейт. Так. Көзүңүздү оңдогондон кийин сиз өзүңүзгө жактыбы дейт. Жакты, чуть-чуть недочет бар, недоделка бар. Но жеринде шовторду бир аз кое берген жок, но ничего страшного. Мурдага караганда көп эсе жакшы болуп калды. Вы стали с ресничками красивая дейт. Наращивали дейт. Да, наращивала вам. В Сингапуре кыласыздарбы дейт. Жана ага оюңузду айта кетиңизчи дейт. Эми пластикалык операцияга оюмду билесиңер. Жасаса болот, бирок атайын адистен, атайын клиникадан, салондон эмес, ни в коем случае мастерден эмес. Эже сиз прививка алдыңызбы? Оюңуз кандай? Кененирээк айтып кетсеңиз дейт. Эми азыр прививка тууралуу аябай көп карама каршы ойлор болуп атат. Менин оюм деле бир жаңсыл болбойт. Бир күнү мынтип ойлойм, бир күнү тигинтип ойлойм. Азырынча прививка ала элекмин. Жүрөгүмдү угайынбы же мээримдиби дейт. Кеңеш бериңизчи, сизди өтө сыйлайм дейт. Ошол тууралуу видео тартам го, сезим сөзсүз. Сиз менен жакындан таанышсам болобу дейт. Болот, албетте келиңиз. Мен сени каалап атам дейт. Здесь маньяктар тоже сидят у меня в Инстаграм, походу. Бош болуп отуруп калсаңыз биринчи эмне жөнүндө ойлоносуз дейт. Бош болуп отуруп калсам акыркы убакта кандай видео чыгарсам деп ойлоном. Андан кийин балдарымды ойлоном, андан кийин клиниканы ойлоном. Ар кандай. Саламатсызбы Айнур эже, эгерде күйөөңүз башка бирөө менен жүрүп калса эмне кылат элеңер дейт. Эгерде күйөөм башка менен жүрүп калса, мен биринчи ирет ал күйөө менен сүйлөшүп көрмөкмүн. Эмне себептен жүрүп атат, аны уйнукмакмын. Андан кийин өзүмдү ойломокмун. Менден эмне ката кетти? Мен эмнени туура эмес кылдым? Балким мен өзүмдү караган жокмун, балким мен күйөөмдү караган жокмун, балким мен жашоом башкача болуп атат. Андан кийин ошодон чечим чыгармакмын. Вы всегда прекрасны. Главное, не грустите. Эх, воля была бы, женился бы. Ушинтип айтканыңар эле мага өзүнчө эле бир бальзам да. Кирпик жарашыптыр. Айнур эже, энергияны кайдан аласыз дейт. Энергияны мен кээде жапчалгыс калып, ошол энергиямды толуктайм. Адамдар бөлүнөт. Кээ бир адамдар энергияны башка сыртка чыгып, башка адамдар менен баарлашып, сүйлөшкөндөн алат. Мен эне мисалы талай энергияны тоого чыгып, же мындай адреналин алчу нерсе жасаса, энергия алат да. Тоого чыгат, машинаны катуу айдайт, бир спорт менен алектенет, ошондой эркектик иштерди кылат. Мен болсо баарын кетирип туруп, үйдү жап, куптап туруп, жалгыз отуруп ойлонгондон алам. Аппаратная косметология, лазер, алмаз могут помочь в проблеме пор?
Эгерде силер бир сыйра терини сырысаңар, неважно, лазером, шлифовкой, то в какой-то мере да, могут. Так, какими косметологическими процедурами можно выровнять пористую кожу лица? Отшелушиванием. Все процедуры, которые отшелушивают, начиная с чистки, заканчивая пилингами, шлифовками, помогают, да, выровнять кожу лица. Мен крем алышым керек эле, телеграм жок, суроо жоокко катыша албадым дейт. Буюрса жакында жаңы поток ачылат, бир жумадан кийин. Сонун айымсызда жакшы көрөм дейт. Рахмат. Айнур эже, Аялзатка өтө керектүү посттор чыгарасыз, рахмат дейт. Дагы кыз төрөп алайын деген оюңуз барбы? Рахмат, сыйлайм сизди дейт. Жок, андай оюм жок. 41-ге чыгам. Өзүм үчүн дагы жашашым керек. Доброй ночи. Подписана недавно, но у вас очень интересный влог. Так держать. Спасибо. Сизде айым чынында мага эмес, бүт эле айымдарга мотивация берет. Вы сильная женщина дейт. Спасибо, девочки. Саламатсызбы? Жатын түшүшү боюнча көнүгүү жасап көтөрсө болобу дейт. Кыздар, бул суроого мен өзүнчө видео менен жооп берейин. Бүгүн жаңы гинеколог менен сүйлөштүм. Цистит тууралуу, жатындын түшүшү тууралуу, кошулганда жел чыгат деп дагы келиптир. Ошол тууралуу өзүнчө дарыгер менен видео тартам. Көңүлү жок күйөөгө аракет кылыш керекпи же жайына койгон турабы? Аракет кылдым дейт. Бирок көңүлү болгон жок дейт. Давайте вот ал тууралуу дагы өзүнчө сүйлөшөм. Анткени көп видео болуп кетет, анысы эле көп минут болуп кетти. Шрам после блефаропластика канча убакытта кетет? Ар кандай болот, ар кандай. Ошол блефаропластика тууралуу өзүнчө видео кылып койсомбу деп атам, шрамдар тууралуу сурап атат. Кандайсыз? Сиздин ар бир видеоңуз көрөм, өтө сонун дейт. Рахмат. Рахмат. Крем для тела, гель для душа часто колдонсо зыян тийбейби дейт. Жок, зыяны тийбейт. Канчанчы жыл кыласыз, кандайсыз, сизди жакшы көрөм. Салам Айнурочка, эмнеге настроение жок дейт. Мен живой человек. Менде да бир күнү болот, бир күнү болбойт. Айнур эже, сиздин көзүңүз мурундоо, первой блефаропластики. Фото есть? Да, есть. В гугле забейте, пожалуйста, Айнура Сагынбаева, косметолог деп биринчи сүрөттөрүм чыгат. Здравствуйте, жизнь после воссоединения. Ну, вы имеете в виду, наверное, после воссоединения с мужем? Ну, в принципе, мы с ним часто очень ругаемся, расстаемся, снова воссоединяемся. Я уже не помню, честно. Так, сиз молодец, Айнур эже, Лелектен салам дейт. Лелеку салам. Кандайсыз, жакшы жүрөсүзбү? Мен көп аллергия болом дейт. Сиз дерматологко кайрылыңыз. Душтун стеклосун кантип тазалайсыз дейт. Чындыгын айтсам, көп деле тазалабайм, пробовала чистящим порошком, но азыр ошо жардамчым тазалайт боюнча. Сиз мага жагасыз, сиз сонун айымсыз дейт. Рахмат. Додошуңар менен жашайсыңар дейт. Ооба, жашайм. Ринопластика канча жасайсыңар дейт. Ринопластика биздики канча миңден өйдө? 140 миңден өйдө, да? Экөөбүздүн плащыбыз окшош дейт. Рахмат. Айнур эже, девственница в шугаринке на бикини барса болобу дейт. Болот албетте, туда же не лезет же. Влагалищенин ичине девственная плева находится далеко, аны бикиниден сырып албайсың. Цистит боюнча тартабыз. Дос деген болобу дейт. Сизге кызганып көрө албай калган учур барбы дейт. Я вас люблю дейт. Спасибо. Кыздар, мен ойлойм, ар бир эле аял бары ичинде бир аз кичинекей кызганчак кыз отурат да. Анан албетте жаныңдагы өтө мыкты болуп кетсе, любой эле аялда ошол жер. Менде деле бар ошол нерсечи. Сезим, ты согласна? В любом случае, не можем мы терпеть, когда рядом кто-то красивее или счастливее. Ошон үчүн аял кишиде дос деген болбойт го деп ойлоп атам. Достор бар, ооба, достор бар, доссуз жашай албайсың, бирок мындай дос деп эле болду, она будет такой же, как я, так же меня любить, так же поддерживать, так же радоваться за мои удачи деген, наверное, до поры до времени, пока силер андан өйдө кетмейинче, өтө бийик кетсеңер, албетте кызганыч пайда болот. Ну, это правда жизни, как оно есть. Откуда берете столько энергии? Научите быть такой же бодрой и энергичной. На самом деле я не такая бодрая и энергичная, я себя заставляю. Я каждый день перешагиваю свои хотелки, я каждый день стараюсь быть совсем другой, чем я есть. Да? Это тяжело, но жизнь, она состоит из этого, из-за того, что ты каждый день борешься с собой. Без этого неинтересно. Вот. Өзүмдү такыр түшүнбөй жүрөм дейт, издеп жүрөм, таппай атам, эмне кылсам болот дейт. Бул кыйын суроо, отдельный видео менен жооп берем. Сиз психолог менен иштегенсизби, нумеролог менен? Абдан мага кызыктуу ушул нерсе дейт. Нумеролог менен иштеген, психологко да баргам, ооба.
жашоодон тажап кеттим, күндө окшош күндөр. Ну, это вот очень сложная проблема. Сиз менен өзүнчө сүйлөшсөк болот да. Кашыңызды кайдан жасаттыңыз? Ширин Нурманбетова Оштон. Жакшы адамзатсыз, түшүнгөн сизге таазим дейт. Рахмат. Канча жашыңызда турмушка чыктым? 26 жашымда. Бир барып маселемди чечип келсем жакшы болот эле, но каражатка такалат дейт. Ошо. Вы заканчивали докторантуру, дейт. Моя любовь к медицине осталась лишь мечтой. К сожалению, нет, я поступала в аспирантуру, но из-за того, что я все время работала, мне нужно было делать бизнес, мне нужно было улучшать себя как специалиста, мне было некогда заниматься историей медицины, ну и все той. Не буду говорить, чем преподают в аспирантуре, поэтому я, наверное, не человек науки. Дайыма ушундай жөнөкөй болуңузчу дейт. Мен сизди жакшы көрөм. Рахмат. Беременныймын, 36 неделямда, балада киста бар экен. Коркунучу жокпу? Сураныч жооп берип коебузбу? Давайте я спрошу это у гинеколога. Чачыңызды эмне краска менен боёйсуз? Мен дайыма ар кандай краскалар менен боёйм, но акыркы убакта кайра эле салонго барып калдым. Пандемия болгондо баарыбыз жаман көндүк окшойт, барып эле гарнирден уруп алып эле доп боёгон. Бирок азыр кайра салонго барып баштадым, по-моему, стиль. Аябай сулуусуң, рахмат. Чоң рахмат, мен сиз аркылуу аябай өстүм. Очень жизненно важная тема. Спасибо. Айнур Эджолов, сизди жакшы көрөм, ушунусунан жазбаңыз, сизден көп мотивация алып жатышат дейт. Рахмат. Снимайте побольше про красоту, какой должна быть женщина, дейт. Я вас очень люблю, дейт. Спасибо. Сизди жолдошум экөөбүз тең жакшы көрөбүз, дейт. Классно. Бетибизде тактардын пайда болсо внутренний болобу, дейт. Это уже косметологический суроо, өзүнчө жооп бериш керек. Шарты жок, сулуу болгусу келген айымдарга жардам кыла аласызбы? Кыла алам, мен YouTube'дан видео тартам. Так, сиздин менеджериңиз болгум келип атат. Келиңиз. 4D ультразвуковой аппарат деген бар экен го, вагинальныйга кичиретет экен көз карашыңыз. Ошо бүт кынды кичиретүү тууралуу видео тартайм, окей? 41 десипи, аябай жашсыз го, дейт. Ооба. Айнур Эже, так, бар эле көзүм бурчтары эмне кызыл деп өзбекче жазыптырмын, я не понимаю. Сизи доим кузатаман ишизахам озизи хам хурмат килам, дейт. Рахмат, я поняла, что это хорошее что-то, рахмат. Так, ресница так идет, дейт. Брови у вас теневая или пудровое напыление? У меня пудровое напыление, дейт. У вас очень доброе сердце. Ютубка полная процедура операциялар чыгарып турасыз, дейт. Спасибо. Үй бүлө жөнүндө айтыңыз, дейт. Айтсаңыз, балдарым бар, күйөөм бар. Кыздык белгиң бар же жок экенин кантип билсе болот? Кайсы жерде жайгашкан болот, дейт. Буну эми кыздар бизге келип текшертип алсаңар болот, эгерде мен азыр айтсам, анда кыздык белгини жасатып керек деле жок болуп калат, туруш керек, баары билет. Кирпиңизди каерден жасаттыңыз эле, сонун жарашыптыр. Бир кыз келип жасап берген. Оозуңузга кандай марка помада колдоносуз? Мен Ниоштон алгам, мне подарили Гульназ деген сулуу айым. Маркасын билейинчи, Так. Аябай сонун укмуш эжеси, ден соолукта болуңуз, энергияңыз мага да жетет, дейт. Так. Көбүнчө эле кайталаган суроолор экен, суроо жок, сизде аябай сыйлайм, дейт. Так, сокуктун кайсы жагынан болосуз? Сексти эркекти тойгузуш керек, дейт. Аны тойгону кантип билсек болот, дейт. Каалабайм деп калат уже. Тойдум деп калат. Это очень просто, девочки. Баары үчүн чоң рахмат. Дүйнө карашыңыз кенен мыктайбыз, дейт. Сиздин го акчаңыз бар экен, биздин болсо акча жок, дейт. Кандай кылабыз, дейт. Давайте видео тартам ошо, эч эле арыкта албай жатам, дейт. Тоже давайте видео. Так, бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Бир эле. Хахатушка, как быть такой позитивный? Видео у вас нереально классная жизнь, дейт. Рахмат. Мага сиздин посторуңуз жагат, калтырбай көрөм, дейт. Рахмат. Кыздар, мен окшош эмелерди кетирип атам, вы супер, я вас обожаю, дейт. В принципе, көп суроолор эме экен да. Инилериңиз канчанчы жылкы, дейт. Бир иним 80 канчанчы жылкы, табай, алмаз? 88, бир иним 83 жылкы. Мен болсо 80 жылкы. Кыздар, көп жанагы блефаропластика, купероз, кынды кичиретүү тууралуу суроолорго мен видео аркылуу эле жооп берем. Баарын чогултуп туруп эле, ошол тууралуу. Баарыңарды жакшы көрөм. Ушундай суроо жоопту тест-тесттен кылып турам. Азыр аябай көп маалымат болду видео тартканга, көбүрөөк видео тартсак болот. Комментарийге дагы суроолорду жаза бергиле. Кызыктуу болсо плюстарды калтыргыла, анан албетте белек аласыңар.
Канча 10 минут болду?